Укук коргоо кызматкерлеринин ишинин демократиялык принциптери боюнча потенциалын жогорулатуу, балдар арасындагы кылмыштуулуктун алдын алуу, үй бүлөлүк зордук зомбулукка багытталган жыйын Талас облустук ички иштер башкармалыгында өткөрүлдү. Иш-чарага облус аймагынан келген жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, билим берүү, социалдык өнүктүрүү секторунун адистери жана дин өкүлдөрү катышты. Семинар тренинг ички иштер министрлиги тарабынан жерлерде өткөрүлүүдө. Тартип бузуу кылмыштуулукту болтуруунун алдын алуу боюнча 60 мыйзам бар да 21-жыл чыккан. Ошонун алкагында концепция кабыл алынган, улуттук программа кабыл алынган. Улуттук программанын ошол аткарылышын да жыйынтыктоо ички иштер министрлигине берилген да. Улуттук форумда аткарылган иш-чаранын аткарышы кандай болуп атат? Өзгөчө бүгүнкү күндөгү Кыргызстандагы эң көйгөй маселелердин бири бул үй бүлөлүк баалуулук болуп атат да. Жана үй бүлөлүк зомбулук, балдарга болгон зомбулук, аял кишилерге болгон зомбулук. Анан ушуларды болтурбоо үчүн ар бир мамлекеттик бийлик жетекчилигинде кызматтарда менин ишим эмес деген жумуш болбош керек да. Баарыбыз жапырт багыттаган нерседе арналган чогулуш болуп атат да. Жыйындын жүрүшүндө ички иштер министрлигинен келген өкүлдөр милициянын көчмө кабылдамасынын өлкөнүн коопсуздугу үчүн маанилүүлүгү боюнча кеңири маалыматтарды беришти. Аны менен катар үй бүлөлүк, анын ичинен аялдарга, ошондой эле өспүрүм балдарга болгон зордук зомбулукту болтуртпоо жагдайлары дагы башкы маселе экени айтылды. Ички иштер министрлигинин негизги приоритет багыттарынын бири бир балдар арасында кылмыштуулук болтурбоо жана алдын алуу багытта профилактикалык иштер жүргүзүү. Кылмыштуулукка токтолуп кетсек, бүгүнкү күндө жалпысынан балдар менен жасалган кылмыштардын өсүшү 9%га көрүнүп атат. Негизи баягы айтып кетсек, бул көп учурларда эле мүлккө карата кылмыштар болуп атат. Ошол эле учурда балдарга жасалган зордук зомбулукту айтып кете турган болсок, бул жерде өсүшү байкалууда. Жыныс жактан айтып кетсек, токтолуп кетсек, кылмыштар, балдарга жасалган кылмыштардын 65%га асайганын көрүнүп атат. Энди ар бир областтын, райондун деңгээлинде баягы алдын алуу багыттагы жумуштар, ошо балдарды үйдөн, мектептен тышкары бош жүрбөгөндүгүнө байланыштуу жеринде ошол көптөгөн конкурстар, иш-чаралар өтүүдө. Үй бүлөлүк, өспүрүмдөр арасындагы зомбулукту жана кылмыштуулуктарды алдын алууда укук коргоо кызматкерлери бул жаатта бир канча уюмдар менен тыгыз иш алып барып келет. Белгилей кетсек, райондордогу социалдык адистердин айтымында жылдан жылга зомбулукка кабылган балдардын саны азаюуда. Былтыркы жылга салыштырмалуу биздин Айтматов районунда зордук зомбулукка кабылуу фактысы 2 эсе азайды десем болот. Анткени былтыркы жылга салыштырмалуу быйыл зордук зомбулукка кабылган балдар почти жок эсе. Райондук ички иштер бөлүмү, райондук социалдык өнүгүү жана эмгек миграция башкармалыгы, ошондой эле билим берүү кызматкерлери тарабынан алдын алуу иштери жүргүзүлүп атат. Мигрант үй бүлөлөрдө мигранттардын балдарына, ошондой эле өгөй атасы менен жашап жаткан өспүрүмдөр, жаш өспүрүмдөрдү зордук зомбулукка кабылбоосу боюнча алдын алуу иштери жүргүзүлүп, изилдөө актылары түзүлүп турат. Укук коргоо кызматкерлеринин кесиптик чеберчилигин жогорулатып, иш тажрыйбасын арттырууга багытталган жыйындын соңунда ишмердүүлүгүнө керектүү болгон маалыматтар айтылып, иш-чара суроо жооп иретинде улантылды. Саймык Барманов, Мелис Элебесов, Зина Ахматова, Талас шаары.